Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз шаардагы конуштардын бирине келип турабыз да. Ушул конушта сулуулук тармагында иштеп, ийгиликке жеткен каарманыбыздын ийгилик сырлары менен бөлүшөбүз. Саламатсызбы Гүлнар айым? Кутмандуу күнүңүз менен атайын келдик сизге. Рахмат. Бүгүн биздин көрүүчүлөргө ийгилик сырларыбыз менен бөлүшүңүз, Рахмат, азыр айтып берейин. Колуман келишинче. Ушул сиздин үйүңүз, Ой, келгиле. Кош келипсиздер. Бул биздин үйүбүз, Бактурсун. Аз да болсо ушул эми баягы бир аз жетишкендигибиз деп айтат болчумун бул нерсени. Бул үй байкасам жаңы бүткөн окшойт, Баары жаңы салынгандай болуп турат. Былтыр бүткөнбүз, былтыр бүтүп, анан чала бүткөнүндө эле той беришке туура келип калган, шартка байланыштуу анан. Эмелер чогулта алыш үчүнбү, жанагы? Жок, кошумчаларды чогулта алыш. Жок, кошумчаны деле чогултуш үчүн деле болбоду. Элден бата алыш керек болуп калды, кичине жолдошум ооруп калганына байланыштуу. Ошол учурда баягы элден бата алып калалы деп, батанын дагы эмеси тиеби деген ой менен, баягы кыргыздар ушундайбыз го, бата да тийип калабы деген ой менен кылдык. Ошол ушундай эки этаж тургузуш үчүн ар бир кирпичине жүгүрүп жүрдүм, Бактурсун чындап. Ар бир кирпичинде өзүмдүн колум бар деңиз, Ооба. Ушул сулуулук жаатында иштеп 20 жылдан бери, 20 жыл ашып калды, эми 20 жыл толугу деп коеюнчу, декрет ортодогу эмелерди бир айдан тыштап эме кылганымдачы. Анан ушу 4 баланы эме кылам, багам. Ошол 4 баламдын бирөөсү уже 19 жашта. Ал жумушуна кетти, ал өзүн өзү каржылайт. Мен ушу буларды жеткирип апарып, келип. Чаштарач десе эле көп киши кызмат катары көрбөйт экен, муну жумуш катары жоопкерчиликсиз деп эле элестетет экен да. Мен айтат элем, бул эң чоң жоопкерчилик ушул. Керек болсо президент дагы бир телевиденияга чыгыш үчүн ошо мастерге барып, чачын алдыртып, сулууланып анан чыгат да. Бүт эле өлкөнүн эмесичи. Мисалы, могул ырчыларды деле ушул жүз келбетин бүт баарын жакшынакай кылып чыгарып аткан ушул мен болбосом да менин кесиптештерим деп айтат элем да. Ошолор биздин колдон чыгып аткандан кийин бул чоң жоопкерчиликтүү, чоң жумуш деп айта алат элем. Анан азыркы өсүп келип аткан жаштарды эме деп атпайбы, билим берүү министрлиги эмитип айтты го. 12 жылдык, анан 12-жылы уже балдарга мисалы ушундай мен адистигине жараша, тандаганына жараша окутабыз деп атат го. Мен айтып атам, кулак кагуу кылып коеюнчу деп аткам. Если ал жакта да чаштарачтын эмеси болуп калса, значит мектепке деле иштегенге эмеңер бар. Жаштар жөн көчөдө жүрбөгүлө, мисалы швеяда деле иштешип атат. Ал деле өнөр, бул деле сонун акча таба турган. 5 жылдык окууда окушуп алып, диплому бар, бирок эч нерсеге иштебей жүргөндөр бар. Мен айтат болчумун, кыска окууда окусаңар дагы мастер ушу силерди кандай үйрөткөн болсо, мисалы кайсыл швеяныкын үйрөтөбү, мейли парикмахерскийдикин болобу. Мисалы мен чаштарач боюнча бир 70тен ашык окуучуну окутуп чыгардым өзүмдө. Азыр алды кеткендерин алды. Чикагодо иштеп аткандары бар, Америкада. Убакыттан пайдаланып айтып коеюн, мен жигиттериме атын адаштырып албайын, ошон үчүн менде окуп кеткен балдар окуучуларыма. Кыздарымдын алды тоже ошол жака, Россияда эч болбогон жерлер Россияда иштеп атат. Бул актуалдуу азыркы жумуш, ушул акча табуу боюнча парикмахерскийде жакшы жумуштан. Мектептен окуй албай аткан баланы эле колуңан эч нерсе келбейт деп мугалим урушпаса экенчи дейин да. Бактурсун, мен айтайын дегенимчи, мындай эме болуп калат да. Мени кичинекейимде ушул бир мугалим бар болчу. Сүзмө сатып ушинтип жүрчүмүн да, ал учурда сүзмө сатып, сүт сатып, ата-энеме жардам берүү деген бул меники с детства кичинекейимде турган экен. Ал учурда уялчумун.
мистакан сүзмакан деп ушинтип коюшуп алып эме кылчу уялчумун. Бирок азыр мен ал нерсе менен сыймыктанам. Жашоомдо ошол нерсенин аркасынан мен ушул нерселерге жетиштимби деп да ойлоном да. Анан бул эмени парикмахерскийди мен кичинекейимден эле чач бирөөдүкүн боей коюп, башкагыла койгон жагым бар экен эле да. Аны байкап калган эжем анан ушул тармакка окуу деп юридический жакка дагы окуп кеткен жерим бар, бирок аны эми толуктап айтпай эле коеюн. Шартка байланыштуу деп айтсам болбой калат, бир туура келбеген жерден эме чектелип калгам окууданчы. Анан ушул мен кесиби жок экенмин деп эле жүрдүм, анан ортодон 1 жылдай жүрдүм, 5-6 айдай жүрдүм, андан кийин эле сразу сулуулук тармагына өтүп кеттим да. Мен азыр бардыгына үн катып кетет элем. Азыркы жаштар окуп аткан 8-класстан кийин деле 3 ай каникулда деле бош жүрбөсүн. Баягы эптеп эме кыла ала тургандар, напримерчи, мен ушу мени өзүм айтпайм, каалаган жерине барып айтам да, кирпикке окуп алышсын. Бир 8 миң, 10 миң, 30 миң, 20 миң берип алган нерсени мен ушинтип айтам да, балдарга окутуп аткандачы. Ата-энеңердин бир торпогу жоголуп кеттир деп айткылачы депчи, бир анга түшүп кеттир же карышкы жеп кеттир деп айткылачы деп калам да. Ошол нерсени баягы жокко чыгарып коюп эле, же урдат үрдүн деп түшүнгүлө. Ал нары кеткенден кийин эле бул 8 миң, 10 миң сом акчаны өмүр бою бул өздөрүнө эме билим сатып алган болот. Эми сулуулук тармагында десе эле элдин көбү ойлойт экен, мындай кадыры жок жумуш дегенсип ушинтип ойлошот да. Бирок андай эмес. Мен атайын бул көрсөтүүнү силер жакшы баштапсыңар. Мен ушул жумуштун аркасынан элге мактанууда эмес, просто баягы өсүп келаткан жаштарга мотивация болобу деген ой менен айтып атам. Негизи мактануудан алыс эле болот элем. Бирок Кудайга шүгүр кылып, эл бар экен, элдин аркасында ушул эме болот экен. Мен айтат элем, ушул 2 кабат үйгө жетиштим. Менин мисалы бул ак ордодой болбосо башка жактан деле баягы ушул 10 салонум бар эле, мындай. Эми азыр убакыт өтүп келип, 10 салондун ар кимисинин өзүнүн аренда, өзүң болбогон жерде көп жумуш жакшы боло бербейт экен. Ошон үчүн ал жактагы жумуштардын жарымын жабып, өзүмө керектүүсүн алып калдым да азыр. Ушу райондордо бар болчу, Шамалды сайда бар, мисалы ушундай эле эме. Ушул жумуштун аркасынан эле машиналуу болдум, үйлүү болдум. Жөн эле отурган неме эмес, 4 балалуу болдум. Ушу баламды дагы тартып калсак болмок экен, бирок балам жумушка кетип калды эле, 4 балалуу болдум. Балалуу болуп алып эле отуруп калдым, төрөдүм, отурдум деген жокмун. Бак дурсун, мен ушинтип айтат болчумун да, отуруп калдым деп жалкоодун гана иши болбосун, ооруп калдым деп да айта албайм. Тынчта ооруп жата албайм мен. Ушинтип ооруп атам деп төрөп аткан учурум, төрөйм деп барып больницагачы төрөй албай анан сохранениеде жатып тур деп калды да. Анан эми аялдар билет го, 4 больница туруп тур десе 3 күн 4 күн жүрө берет экенбиз да, көрсөчү. Анан чыдай албай чыгып кетип калдым. Чыгып келип, анан жумушума 2 күн иштеп, кайра бардым. Кайра барып алып анан ушул кызымды ошентип төрөп келгем. Эми буну төрөлгөндөн кийин 25 күндөн эле жумушка чыгып кеттим. Себеби мага покой бербей эле тойго баратам деп үйгө келип калат. Сенин колуңан эле көнүп алган, билбейм деп калышат. Анан биздикилер эң биринчи ошо кардарды качырбагандыктан, качыргым келбегендиктен, анан алар мени жакын сыяктуу көрүп атса, мен аларды эмнеге алыс көрүшүм керек? Жакын кылып кабыл алып алган өз баарын эле апчи деп алам, баарынчы ушинтип атып, анан баарын эже деп баарын байке ушинтип атып, жакын көргөн кишилерим өз бооруна тартып сүйлөгөнү сезилет. Анан ошентип жүрүп, анан кийин 25 күндө эле жумушка чыгып кеттим. Негизинен бардыгына, азыркы жаштардын баарына күч кубат болсун деп айтам. Жалкоодун ишин кылып жатып албагыла, туруп кыймылдагыла, эч билбейм деген кыздар кирпик чаптасын. Керек болсо бул парикмахерлер тоодун бооруна барып алса дагычы любой жерден жумуш чыгат. Мынакей кыздарым менен коштошуп, мен жумуш убактым болуп калды. Жаным десе, эми ар кимиң өзүңөргө буйрулган жумушту аткарып койгула. Ракайынан жуугула, бирөөң гүлдөргө суу куйгула, хорошо? Булар менен коштошуп кетет экенсиз, кечинде канчада келесиз анан жумуштан чыкканда эмнеге? Жумуштан 11-12 болуп калат кээдечи. Кээде кардарларга жараша. Белгиле, жакшы кабыл. Жакшы.
Бактырсың, мына биздин бул ошо Ак Ордодо Жаңы жол көчөсү, бул мен Ак Ордодо жашап атканыма 14 жылдын жүзү болуп калды уже. Бул жакта жашоочу экенсиз да? Ооба, мен бул жакта ушул жактын эле жашоочусумун. Анан биз келген учурда азырда могу көчө толуп, катарыбыз бардыгы үй толуп калбадыбы? Шаар болуп баратыптыр, Шаар болуп калды. Бишкекке чейин барат экен да бул көчө, Лушихина көчөсү деп мурун аталган, азыр Турар Кожомбердиев көчө. Ушуну жергиликтүү эл жүгүрүп жүрүп, мына асфальтты кургузганбыз. Мында мактай кетейин, көпчүлүк жакшы жактары бар. Анан биз мурда Наркыбетте болчубуз, анан автобуска эме керек болгон учурунан парковка керек болгондуктан биз бул тарапка бирөөдүн частный местосуна өттүк да азырчы. Ошондо бул жер деген маршруттук автобустардын мындай Токтоочу жайы. турбайбы? Ушул жерге сиз борбордо турбайсызбы баарын, Мен митип тамашалап күлүп калам. Мен тамашалап күлүп калам. Анжелика бүтүн Кыргызстан боюнча хит болот десе, мен Ак Ордонун хитин деп тамашалап коем негизичи. Жакшы. Ошондой биякта иштейм мен, жумушум. Жакшы. Баарыбыз эле бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Ошо жок дегенде Бренд стайл сизге келип калыптыр, ушул жерде. Ушул жер менен эме. Ачайын бериңиз. Контейнерден эле салон Ооба, бул контейнерден эле, бирок көпчүлүгү ойлошу мүмкүн контейнерден мындай кыйратып деле эме эмес го, болбойт го дегенсипчи. Анан эми кээ бир бысмылла деп кирели дагы. Кирсем болот, Келгиле. Ичин жакшынакай жасалган турбайсызбы? Мен сырты контейнер көрүнсө эле Мүмкүн болушунча азыр элдин баары жакшы жерлерге барып калышпадыбы? Анан элге ылайыктап эме кылабыз ушу кечинде таштап кеткен экен менин. Жумуш күнүм ушундай башталат. Бүгүн анда сизге чачымды жасап кетейин. Давай алып берейин. 2-3 күндөн бери чачымды кестирейин деп. Давай. Анан мен бишкектиктерге айтайын барбай, мына Ак Ордодо деле сонун чач жасатса болот экен деп. Эме көпчүлүгү ишенбей эме кылат. Мен ушул нерсеге баса белгилеп эме айтып кетейин. Көп эле эркектердин көпчүлүгү мастерин алмаштырбайт да. Аялын изменять этсе дагы мастерин изменять этпейт деп келем. Мынакей ушинтип иш күнүм башталат. Маскамды кийип алайын, эң биринчи өзүмдүн ден соолугумду сактап деген. Бүгүн мен сизден биринчи кардарыңыз болот экен мында. Буйруса, эме күндү башталышы силерден. Мен сиздин чачыңызды түшүнөм, ылдый жагы 0 экен, анан переход менен экен. Ооба, бул жол жанагы лысыйдан жогору эле да, аябай. 0 менен алып бересиз. Анан үстүнөн бир асфальт аркага кайрып коебуз. Ишо. Эмени көпчүлүк клиенттер бар да. Байка мындай эмесин бир жактардан чачтарын алдыртып келет, кожасын оорутуп алгандар бар. Баштын кожасынчы. Анын оорутуп аласың десе, башынан өтпөгөн киши түшүнбөйт. Мен баягы күндө көрүп аткандыгыма байланыштуу бул нерсени. Кичине башыңыздан кетип коесузбу? Биз мо чач алып аткандар, парикмахерлер жакшы билет бунучу. Бирөөдүн денесиндеги эме экинчи кишиге тердеп турган учурда, обязательно бул тердеп турган учурда контакт кетет да. Ачык жери болуп калсачы, ошон үчүн мен көпчүлүгүн эле резко ушу менде 3-4 машинка бар. Эми оорулуу кишини дагы албай коем деп айта албайм да. Аны да алышыма туура келет, айла жокчу. Анан эми өйдө боло бериңиз. Аларды да алабыз да негизиненчи. Алганда ошолордун көңүлүн оорутпаш үчүн баардыгын бир машинка менен эмес, кожасына жараша. Кандай болбосун стерилизовать этем баардыгын. Бунар жак. Сонун болду, жакты. Жарашып калды. Эшикте бирөө келди окшойт, күтүп калды сизди. Так, кире бер деп коюнчу, мен бери жаптым деген. Келерсиң Тамаш. Тамаш. Жаңы кардар келди. Салам алейкум. Кандайсыздар? Бул да мен постоянный клиентим, көп жылдан бери.
Мынакей Тимош, сен чачың бүттү. Жууп берейинби? Үйдөн жудурасың да. Үйдөн жуасың да. Все. Ушинтип биздин кардардын чачы дагы бүттү. Жактыбы өзүңүзгө? Бул постоянно келем дейбиз. көп жылдан берки клиенттерим булар. Ошон үчүн эч кимге алмаштырбай келгениңерге рахмат. Убакыттан пайдаланып айтып коеюн. Бу жерде QR код турат эмес. Все, түштү. Макул, жакшы бар. Келип тур, аман бол. Бул менин кардарым Үмүт. Бул Үмүт айым мага келип атканына бир 3-4 жылдын жүзү болуп калды окшойт, 3-4 жыл болуп калдыбы. Көпчүлүк эле мынтип айтышат да. Келип жасаткандан кийин көпчүлүк мынтип айтып коюшат. Шаргы эле ачпайсызбы депчи. Бирок шарда аренда кымбат. Анан көпчүлүк Агордо десе эле булардан эле сурайт экен, каяктан жасатасыңар депчи. Анан Агордо десе эле ии деп калышат да. Бирок чындыгында Агордодо деле жакшы мастерлер бар. Анан көпчүлүгү мынтип сурайт. Бул актуалдуу эле эме болуш керек, суроо болуш керек парикмахерлер үчүн. Келет клиенттер. Именно ушундай пепельный чачты көп сурашат да. Канча убакта мен келем азыр, именно ушундай кылып бер дешет да. Анан бул бир кылганда чыкпайт негизинечи. Алар боёгу жөнүндө айтып атам, ооба, боёгу башын айтпай калдымбы? Боёгу ошол бир убакытта эле сразу чыгып кетпейт. Үмүттүкү ушул чачы натуральный болгондугуна байланыштуу. Бул мен билгенден эле негизи сары болчубуз беле чачыбыз, сары болчу. Сарыдан эле, сразу эле сарыдан анан пепелге өткөнбүз да, ошо эки боёгондо эле чыгып берди. Клиенттер келет дагы күйгүз канча деңгээлде күйгүзсөң да мага лишь бы чыгарып бер, я ничего не знаю дегендер бар да. Бирок анчалык болбойт. Кардарлардын баарын айтып кетерим. Чачыңарды живой, жакшыраак дагы дальше жашасын десеңиздер, анда мынчалык адамды кыйнамаса болот да негизинечи. Азастан этап менен кылыңыздар деп айтмакчымын мен негизинечи. Анан күйүп калат, неживой болуп калат десек, кээ бирлер түшүнбөйт. Неживой болгондо бу чачтын учтары, могул учтарын күйүп калат күйгүзгөндөн кийин. Минтип кара кийим кийсең агала-сагала болуп түшүп калат. Эгер эме башынан өткөн айымдар болсо, балким комментарийге жаза кеткиле, бул бар болуш керек. Мен гүлежеге келгениме 4 жылдын жүзү болуп жатат. Анткени гүлежени тандаганымдын себеби мага бир келгенимде эле чачымдын өңгүтүүсүн өзүмдүн оюмдагыдай кылып чыгарып берген. Анткени мен бир эле жолу айттым, гүлеже мага ушундай чач керек болуп жатат. Мага ушундай өңдү чыгарып бере аласызбы десем эле, отур деди. Отурганымда эле мен эчтеке сүйлөгөн жокмун гүлежеге, комментарий да берген жокмун. Бирок гүлеже менин оюмдагыдай жакшынакай чачты чыгарып берди. 4 жылдан бери гүлежени алмаштырбай, мына ушул убакка чейин келип жүрөм да. Анткени дайыма оюмдагыдай кылып баардыгын жасап берет. Өзүмдүн кесиптештериме деле сунуштайм. Алар деле мага кызыгып, сен чачың каяктан жасаттың, айтып койчу дегендер деле бар, жок эмес. Бирок аларга айтып, гүлеженин номерин берип, келип тургандай эжекелер бар азыркы учурда. Шаарга чыкканда чачымдын жасалгасы боюнча айта кетсем, шаарга барганымда мен бир да жолу шаарга чыгып чачымды жасап көргөн эмесмин. Агордонун ичинде эле жасаткам чачымды дайыма. Анткени мурунку дагы мастерим дагы Агордого конушунда эле болчу. Ал тилекке каршы Турцияга кеткендигине байланыштуу. Андан кийин гүлежеге келип, гүлеже менен мына 4 жылдан бери үзүшпөй дайыма клиент болуп келем. Рахмат. Шаардагы салондордон караганда өзүңүздөрдүн конуштун чачтарашына ишенет экенсиз. Ооба, өзүбүздүн конуштагы чачтараштарга ишенем, анткени өзүмдүн оюмдагыдай кылып чыгарып беришет. Мына Үмүт айым биздин ошентип кардарыбыздын да укладкасы. Бул күндөлүктүү эле мындай жолугушууга бараткан экен эжебиз. Негизи эле менин клиенттерим алмаштырбай келгендери көп жыл болгондорум өзүм жакшы мынтип байкап калгандарым айтам да. Каерде болбосун аябай муктаждык болуп атса, биринчи очередь менин постоянно келген клиенттерим. Себеби кышы жайы булар мени кормить этет да. Мен ушинтип келем, газды төлөшүп жүргүлө, стройка кылып атам, муну төлөшүп жүргүлө деп тамашалап коем да. Бир жыл бир ушундай бир окуя болду. Бир бала мынтип коет.
мен ушинтип эме стройкам бүтпөй атат десем жайында келген экен да. Бат-баттан келип жоголуп кетпегиле ушинтип эме кылып тургула, келип тургула, салым кошуп тургула деп атам да десем, ал бала мынтип макул деп кетет экен, чийип ичтап кетет экен, бирок элестей эле албай калганмын. Бир күнү келсе кышында газды ким төлөшөт? Турцияга кетип атам деп калды. Анан газды ким төлөшөт? Ордуңа бирөөнү кошуп коюп кет. Бирден үлүшүн кошуп турсун. Бизде азыр 250 сом, ал учурда 100 сом беле, 150 сом беле ушундай учур болчу. Анан айтып атам да, айына 150 сомду мага ким берет? Бир айда бир жолу же 20 күндө бир жолу келсең деп тамашалап атам да. Десем, жанагы бала ушунчалык жүрөгү менен ойлонот экен мен жөнүндөчү. Кыштан чыгарышып коеюнчу деп бир баланы таштап кетет экен. Анан жайында келет стройкасы. Анан да бир күнү келсе мынтип, сиздин стройкаңыз качан проблемаңыз бүтпөйт экен дейт го. Ансымал ушинтип мен буларды мен ошон үчүн өзүм мындай өзүмө жакын кылып кабыл алам постоянно клиенттеримди. Эч качан отказ бербейм булардан. Күнбү түнбү саат 4-тө да чалган күндөрү болгон. Таңкы 4-төчү биз Кочкорго кетмекпиз, кудалыкка. Эртең менен түндө чалса да туруп жооп берем да. Айлам жок. Себеби биякта рекламада номерим тургандан жооп беришиме туура келет да. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат, макул. Клиенттериңиз көп болсун, үй бүлөңүз менен аман болуңуз, барбаңыз. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, макул, жакшыларыңыз. Иш күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Жакшыларыңыз. Мына бак турсун. Иш күнүбүздү аяктап ушинтип эме кылып калыптырбыз. Бул жака отчет жазып коет экенсиз канча. Бир күндө ушу өзүм үчүн эле отчет болсун дейм негизиненчи. Ушу 10-15 киши киреби, канча киши кирсе деле Негизи жалгыз эле иштейсиз салондо. Эч ким шериктериңизди албайт жаныңда. Жанагындай кирпик жасоо. Мен деген көп кырдуу эмем бар. Универсалмын да, мужской, женский, кирпик жасайм, тырмык жасайм. Бош болбогонунун себеби да ушул, клиенттерим өздөрү билишет. Келсе кээде бияка кушетканы кое коем, биякта кушеткан бар коюп, жаткырып алып кирпик жасайм. Тырмак тиги столду бери жылдырып алып тырмак жасайм. Себеби бир эле мастер болгондугума байланыштуу муну мындай буруп коюп эле өзүм кыла берем. Ошон үчүн жетишпей калгандыктан элдин көбү ошон үчүн записти жакшы көрүп калды да баягы. Без очередь келип сразу эле кирип кетет экенбиз. Демек, Алгордо сиздердин конушта буга чейин сизге келбей жүргөндөр айтып кетели, 215 автобустун конечныйына келип, Бренд Style беле? Бренд Style салонуна келиңиздер, Гүлнара эжестерди күтөт. Каш, кирпик, дагы тырмак, чач, бир эле келип баарын жасап кетсеңиздер болот экен да. Болгону бутты гана жасабайбыз, калганын баарын. Ошо саатта 10 болуп калды. Саат Бишкекке жөнөйлү эми. Сиз менен коштошойлу. Сиз канчага чейин иштейсиз? Негизи ушу эң акыркысы ушу клиенттин эң акыркы кезеги бүткөнчө бияктагы акыркы кишини калтырбай баарын алып койгонго аракет кылам. Кээде 12 болуп кетет, кээде 11 болуп калат. Негизи 10дон 10го чейин, 9дан 10го чейин деп эле жазылган девайс боюнчачы. Анан кээде ушинтип узарып кетет. Эртең менен сизге 10го келгенбиз. Эми кайда 10 болду. Жакшы туруңуз, ишиңизге ийгилик каалайлы. Буюрса Алгордо конушуна келгенде сиздин сулуулук салууңузга келип турабыз. Чачым дагы аябай сом болду. Ошондо мен сизге канча сом төлөшүм керек? Силерден албай эле койчу. Жок дегенде бир подарок кылып коеюнчу эми. Уятка кайра алып атканымды элестеткө. Рахмат. Колума келип турган. Сон болуп калды. Рахмат ушул эми. Силерге да рахмат, убактыңарды бөлүп берип, анан убакыттан пайдаланып айтып кетейин, мага спонсор болуп бераткан ушул инсандарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сизди колдоп турган, Колдоп туруп, бул спонсор десе тиги башка жактан келип бирдемке десин, өзүм эле клиент балдарым ушундай ушул инсандарга бүт бардыгына рахмат. Негизинен мен көп эле клиенттериме мынтип айтчумун да, менин кыялым убакыт сааты келет. Мени да көрөр күндөр болот болуш керек, жакшы чоң тепкичке өткөн деп ушинтип сурамчумун да. Ушул кыялдарым орундалып атканына чоң ыраазычылык билдирем. Силерге дагы ыраазычылык билдирем, убактыңарды бөлүп ушундай. Мен ойлочумун, ушу ырчы, чорчу, таанымал гана кишилер ушинтип телевиденияга чыгып, ушинтип эл көзүнө көрүнөт экен деп ойлочумун. Кичинекейимде кыялым действительно орундалып атат. Бул нерсе үчүн силерге жана бир Аллахка ыраазычылыгымды билдирем. Анан спонсорларыма айтам, ушулар түрткү бербесе мен балким чыкпай калмак белем. Кыялыңыз бул Супер ТВга тартылуу болчу, Ооба, Супер ТВга, ушу телевиденияга эл көзүнө чыгыш негизи нар жагымда бар окшойт эле. Ушинтип кыялданып жүргөм, бирок кичинекей кезиңизде бир ырчы болом, актриса болом деген кыялдарыңыз да жок беле? Бар болчу. Мен анча-мынча мынтип эме кылып атканда, элдердин чачын алып атканда ырдаптай жиберчү жерим бар. Мындай бир нерселерди көрүп атып, кошо ырдап ушинтип жүрчүмүн, бирок эми азыр кеч болуп калып чарчап калдым. Кечке ушинтип атып. Гүлнара айым, мындай кылайлы анда.
эми кечип баратканда биз Бишкекке кетип баратканда көрсөтүүбүздү бир сиздин ырыңыз менен жыйынтыктап коелу. Жакшы бир ырдап бербейсизби? Андан кийин теле көрүүчүлөр менен коштошойлу, сиз менен да коштошойлу. Макул. Негизи даярдуу эле эмес элем, бирок ушул жеринен баштап коеюнчу. Кайсы ырдыда фрез ошондо? Жаныш Кошкоровдун Тагдырга башым деген эме талантты сүйгөндөрдүн болуш керек эле ушул. Талантты сүйгөндөрдүн эсиндеби? Эсинем. Текстин жакшы билбей болчумун бирок. Карабыңыз. Толгонуп толкундаба сезимдерим, тагдырга башым тийген кезимде мен талайсыз махабаттан өксүбөгөм. Талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин деп. Сонурда айтып турбайсыз. Рахмат. Болду эми. Сүрдөнгөндө даже үнүм кысылып калат экен чындапчы. Сонурда айткансыз. Анда сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Коштошойлу. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мен сиздер менен коштошом. Кийин кайрадан эфирден жолугушканча амандыкта жолугушалы, сак саламатта болуңуздар.